Саламатсызбы Пайдый айым, кош келдиңиз. Сиздин баракчаңызды көрүп, дароо сизге баягы достук эмени эмне деп коет, чакырууну, достук Шилтеме. жибердим, достук жибердим. Анан сиз да мени дароо кабыл алдыңыз. Анан ошондон улам сиз менен жакындап таанышуу жана маек куруу подкастыбызды баштайбыз. Сиз ошо мага дароо макул болгонуңуз үчүн дагы чоң ыраазычылык. Анда эмесе мен сизди Инстаграм баракчаңыздан баягы кыргыз үй бүлөсү чет элде Германияда жашап жаткан үй бүлө катары көрө алдым жана баягы Германиядагы болобу, үй бүлөдөгү болобу лайфхактар менен бөлүшөт экенсиздер, мисалы ошолорду көрө алдым жана ошондой эле мени эң кызыктырган ошо балдарыңыздарга болгон тарбия жагы мага аябай өтө кызыктуу болду. Эми өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз. Мгм. Чоң рахмат. Ошол жаңы ачылып жаткан долбооруңузга биринчи конок болуп чакырганыңыз үчүн аябай кубанычтамын. Ошол бүгүнкү биздин сүйлөшүүбүз башка ата энелерге аябай пайдалуу болот деп ишенем. Сонун. Өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, менин атым Айдай. Мен 27 жаштамын. 2022 жылы күйөөм, мен анан 9 айлык балабыз менен Германияга көчүп келгенбиз. Сонун. Анан уже 4-жыл болуп атат ушул жакта жашап жатабыз. Ушул Сонун. жакта иштеп, күйөөм болсо бияктан тилди үйрөнүп иштеп, азыр быйылкы жылы окуусун баштайт. Кандай сонун. Анан ушул Инстаграм аркылуу бул жактагы жашоону, балдарды тарбиялоо, кичинекей балдардын жашоосу, негизи эле мигрант апанын жашоосу кандай болот экен, ошол жөнүндө кичине чагылдаштырып Инстаграмды алып келем. Сонун. М, Ошо мен сиздин страницаңарды көрүп аябай сүйүндүм. Рахмат. Анткени ушундай дагы кыргыз апа бар экен да депчи. Ошо китепти аябай сүйгөн, ошо кичинекей кызына ошо китепти кантип сүйүш керек, китепти кантип мамиле кылыш керек, окуш керек, ошону үйрөткөн ушундай кыргыз апа бар экен деп силердин страницаңарды көрүп дагы аябай сүйүндүм да. Сонун. Мен дагы алгач сиздин баракчаны кирип дароо эле мындай кыдырып чыктым десем болот. Ар бир сүрөттөрүңүздөргө кирип, мындай кадимкидей маанайды көтөрө турган, мындай жаратылышта да жүргөн ушундай бир сонун видеолоруңуздар бар экен. Андан кийин эле бирден бир себеп болуп жолдошуңуздукуна да кирип калдым стористен. Ал жакты да көрдүм, кадимкидей байкадым. Ушунчалык табиятка болгон мамилеңер, сүйүүңөр бир башкача экени дароо байкалып турду да. М, Сонун. Мен дагы ушундай апалар менен аябай сыймыктанам жана мен дагы ошо сиздерди көргөндө кадимкидей жанагы өзүң пикирлешиңди табасың го, ошол сыяктуу бир менде сонун Ооба, менде да ушундай болду да. бир сезимдер болду да. Анан дароо М, эле мүмкүн ойлойм, негизи мен ичимде ойлоп койгом ушундай подкаст кылайын деп. Ошол күнү ойлоп койдум. Бирок канчадан бери ойлоп келаткам, бирок ошол күнү аябай ойлоп койдум. Бирок дароо эле сиздин ошо балдарга китепти балдарыма кантип ошо китеп окутканды үйрөттүм. Бул сиздин чоң эмгегиңиз канча деген жылдар кетти. Ошол видеоңуздарды көрүп калып анан мен айттым да, бул Кудайыман келген сигнал болуп атат окшойт деп эле. Анан сиз менен дароо баштап кеттик. Буга себеп болуп дагы ошо сиз дагы бирден бир болуп калдыңыз да, ошо сиздин рилсыңыз деп айтайын. Рахмат. Биз болсо Германияга келгенден кийин негизи аябай көп нерселерди үйрөндүк да. А, Эшикке чыгып күнүгө сейилдеп келгенди үйрөндүк. Жаратылышка жакшы мамиле кылганды үйрөндүк. Балдар менен кантип сүйлөшүш керек үйрөндүк. Ошол жумуштан тышкары убактыбызды туура пайдаланганды үйрөндүк. Аябай көп жакшы нерселерди үйрөндүк да. Жакшы инсайттар, жакшы. Ооба. Сонун. Сиз азыр учурда эки баланын апасыз да, 9 айлык бала менен келдиңиз. Анан балаңыз 9 айлык болчу. Силерге мындай кыйын болдубу бияка келгенде? Мисалы, сиз тилди билчү элеңиз ага чейин, же болбосо мындай бир сизди мындай шок бир моменттер болдубу бул жака келгенде? Эмне деп коет жанагындай
Сизди шок кыла турган бир сезимдер болдубу бул жака келгенде? Культурный шок деп коюшат го. Ооба. Жок, мен андай деле болгон жокмун келгенде, анткени мен буга чейин Германияда 3 жыл окуп кеткем. Тажрыйбаңыз бар экен демек. Тажрыйбам бар болчу. Күйөөм менен балам биринчи жолу Биринчи келишти. жолу. Ушу күйөөм аябай культурный шок Шок болду. болду. Келгенде тилди дагы билбечи, тилди Ооба. үйрөндү. Бирок ошо азыр мен күйөөм менен да аябай суктанам да, анткени ал ошо 25 жашында Мгм. жаңы тилди үйрөнүп, азыр уже свободно сүйлөйт да ошол тилдечи. Азыр кандай сонун. Негизи эле ушундай мекендештеримдин башка өлкөдө ушинтип иштеп жатам же болбосо муну кылып жатам же дагы бир нерселерди ачтым же ушундай мындай эмгек үстүндө жүргөндөрүн көрүп алып мен аябай кызыгам да, анан суктанам да мен дагы. Анткени баягы кандай болбосок дагы биз мигрантпыз да. Ооба. Чет өлкөдө жашайбыз, анан депчи баягы бул деле кылыптыр, мен деле кылат экенм анда деп анан баягы изденүүлөр болот да. Анан сиз азыр айтып берип жатасыз, мен мындай суктанып жатам, аж прям мындай денемде дагы эме болуп кетти да, мындай сонун нерселер, сезимдер сезип жатам да сиз айтканда. Күйөөңүз дагы кыйын экен, жаштык баягы жаш экен, үй бүлөнү алып келиптир бул жака. Анан сиз экөөңүз эле эмес, ал бала менен дагы келиптир, анан ушул жактан тил үйрөнүп, бул аябай сонун чоң жетишкендик да. Сонун. Ооба, эми ортодо аябай көп эле кыйынчылыктар болуп атты. Кичинекей бала менен бирөөбүз үйдө отурушубуз керек болуп калды, бирөөбүз иштеш керек, же мен эртең менен иштеп, ал кечинде иштеп, ушундай нерселерден аябай көп өттүк. Анан 1 жылдан кийин эле кайра боюмдуу болуп калды. Мм. Бирок ошо 9 айга чейин иштедим. Аябай көп иштептирсиз. Аябай көп иштедим. Бирок менин жумушум немеде болчу да, ресепшндачы. Мен Мындай жөнүндө оор компьютерде эмес отуруп, болду. компьютерде эле отурчумун. Анан Сонун. 2 бала менен үйдө отуруп калдым. Мгм. Анан ошондо мен эне болгонду үйрөндүм да. Чыныгы эне болгонду, Чын болгону, эне болгону үйрөнүп баштадым да. Бул Сонун. жакта дагы башка көп апалар бар, мага окшогон. Ошолор менен аябай көп баарлашып, мага негизи эле Германияга келгенде ошо бир суктанган нерсем, Мгм. кантип апалар балдары менен сүйлөшөт. Ооба. Ошого аябай суктангам да. М, Чоң кишидей сүйлөшүшөт. чоң иште. Мындай сен кичинекейсиң, сен баласың деп мындай түшүндүрбөй коет го Кыргызстандачы. Андай Ооба. жок да. Мындай кыйын нерселер болсо да ошонун баарын түшүндүрүп беришет. Анан ошону көрүп алып аябай суктандым да. Немис Ооба. апаларынанчы. Ооба. Ошо балдарына кылган мамилесин, бул жактагы менин айлана чөйрөмдөгү башка кыргыз апалар ошолордун балдарына кылган мамилесин, алар болсо өзүнүн бош убактарында балдары менен кандай сонун нерселер жасашат, ошолорду көрүп, Ооба. алардын үйүнө, комнаталарына кирсең, жалаң китеп, бир Ооба. стена полный китеп, ушундай аябай сонун нерселерди көрдүм да. Ооба. Ооба, туура ал жагы ошондой. Бирок баягы эми биз Кыргызстандан келдик да. Анан бияктыкын карап, анан кээ бир учурларда биякта бар нерсе Кыргызстанда да жок болуп калат да. Мындай ошондой моменттер да болот да, негизи сизде да ошондой моменттер болду беле? Ооба, бул жактагы мындай ар бир кичинекей темага эле бир китеп бар го. Ооба, ар бир кичинекей темага. Кыргызстанда андай китеп деген аз, сатып алайын десең ещё кымбат. Кымбат. Анан ошого да карап көбү алышпайт да. Ошо китеп тууралуу болуп калды сөз, маегибизчи. Анан китеп тууралуу ошо мен китеп чыгаргам да, сизге өткөндө көргөзүп кеткем э. Ооба, Кыргызстандын сонун. мында деле бар, азыр көргөзүп койсом болот. А, Ошондой кыргызча китептерди чыгаргам. Анан ушул китептер сиз айткандай Кыргызстанда мындай алып жатышат да. Бирок мгм. мен салыштырганым боюнча бияктагыдай алышпайт экен да, анткени же кээ бир апаларга кымбат келдиби, же кээ бир апаларга бул китепти ар бир кичинекей бала жагат да, көрсө эле жөн эле жабышып калат да, Мгм. же болбосо ошо ата энелер билбей жатат да, бала китепти жакшы көрөт экенинчи. Ошону байкадым да мен, мындай балдарына берсе ар бир бала китепке жабышат да, бирок ошону биздин ата энелер жакшы түшүнбөй жатабы, сезбей Ооба. жатабы деп ойлойм да, анткени бизде ошо китеп окуп берүү мындай
кичинекейинен китеп окуп берген азыр мындай бир культура болуп кала элек го дейм. Ошо жаңыдан азыркы жаштар, азыркы жаңы бала болуп жаткан ошо жаштар эле көбүрөөк көңүл бурбаса, мен ошону көп байкадым да. Сиз айткандай ооба туура. Бул жакта ар бир темада китеп бар. Биринчи, мисалы, мен дагы кызым менен китеп боюнча баягы инстаграмдан чыгарып калабыз го. Ошондо дагы кызым да мындай болот да, китептин баарын көрүп, изучать, баарын өздөштүрүп алат, окупчу. Окуп эмес, биз окуп беребиз, сүрөттөрүн көрүп өздөштүрөт. Анан баягы жанды көргөндө уже таанышындай эле кыйкырат да. Мисалы, биз биякта жүргөндө, Австрияда, эмне болду? Китептерден эле аттарды көрүп жүргөн, анан кийин тиги Кыргызстанга барсак эле көрүп алып, ат деп монтип кыйкырганда өлөчү мындай. Бул каяктан билет деп биринчи ойлойсуң да, бирок китептен уже таанып алган, билип алган да, тим эле хорс деп монтип бакырып, англисчесинен да ушундай бир сонун эмоцияларга толгон болчу да. Эгерде ойлойм, эгерде китепти биз көргөзбөгөсөк, анда аттын жанынан коркмок болуш керек деп ойлойм да. Чоң болуп, өзү кичинекей болуп турса, мүмкүн атка болгон коркуу сезимдери болмокко деп ойлойм. Китептен таанып билип алып, баарын мындай жакын көрүп калышат экен да. Ошондой ситуациялар болгон. Сиздерде да болду беле ошондой моменттер болду? Ооба, ошондой ошол боюнча бир китептин мисалын айтып кетсем, мен библиотекадан бир китеп алып келдим. Мгм. Онго чейин экен да. Мгм. Сандар боюнча анан кечинде жатаарда эмне кылыш керек. М. Ошондо биринчи барып тишиң жууп эткенсиң, Мгм. экинчи барып Эрежелер. ырдайт экенсиң, Оо. үчүнчүсү барып пижама кийет экенсиң, бети колуңду жууп эткенсиң, анан сүт Оо. чай ичет экенсиң, мындай сүт ичет экенсиң, анан жатаарда китеп окуйт экенсиң, анан ошентип анан тиги өзүңдүн игрушкаңды кучактап уктап калат экенсиң да. Ошол М. жерде эле 10 этап да. Оо. Ошо менен бир жолу эме балдарымды окуттум. Оо. Анан эртеси мага уже балам айтты да, мен болсо азыр деген биринчи колубузду жуушубуз керек, бетибизди М. тишибизди жуушубуз керек, Э. пижама кийишибиз керек, анан китеп окуп, анан укташыбыз керек деди да. Оо. Ошондо аябай таң калдым да, кандай ушундай бир эле китеп ушундай М. баланын аң сезимин ушунча Оо. өзгөртүп коет депчи. Оо. Ошо мен дагы, мисалы, Кыргызстанда жүргөндө мындай балдарына такай окуп берген же мындай балдардын колунан китеп түшпөгөн балдарды көп көргөн эмесмин да, чындап эле. Анан бул жактан ошо өзүмдүн кызым да ошондой болуп калды да, аябай таң калам менчи, чындап эле таң калам да. Мен мисалы кечке китеп окуганда мени апа катары кээде тажап кетем да, болду жетет деп айтам да кээ бир моменттерде. Эчтеке кылдырбайлы, китеп окуп отур деп айтат да. Оо. Анан ушундай кичинекей кезинен баланы өзүнө көндүрүп койсо, кичинекей кезинен бала сиз айткандай уже көнүп, ошо өзүнүн убакыт саатында муну кылыш керек, тигини кылыш керек деп баягы көнөт экен да. Сиздин өткөндө ошо рилсиңизде бар го, бала ошо тактыкты жакшы көрөт депчи. Кайсы маалда эмне кылыш керек, мисалы. Анан мен да ошону аябай байкадым да, балдарга чындап эле кичинекейинен ушул нерселерди үйрөтсөк, баягы жашоосунда дагы туура калыптанып кетет деп ойлойм да. Анткени чындап эле мен Кыргызстанда жок деп неметип айтпайм да, мынтип терс жагынан айткым келбейт да. Мүмкүн менин балам жок болуп, ошол нерселерди мүмкүн көргөн эмесмин да. Эгер балам болсо, чөйрөмдө балалуу чөйрөлөрдү көрүп, бирок ошо чөйрөм болгондо деле көрбөптүрмүн да ушундай. Ооба, мен да Аз санда болуш Кыргызстанда керек канча жүрүп бир да жолу көргөн эмесмин. Эме китеп деп окуганда. окутуп, апасы атасы китеп окуп берип атканынчы. Мындай. Негизи аста эми биздин поколение, Мгм. биздин азыр апалардын поколениясында бизден башталып келатат деп ойлоп атам да. Ошондой болуш керек, ооба, ошондой болуш керек. Анткени дагы биз, мисалы, мигрант апалар, аталар, ошо баягы аралашпазыр, баягы дүйнө жүзү өзү аралашып кетти го. Чет өлкөлөрдө жүрүшөт, анан аягында баягы чөйрөңдө адамдарды көрөсүң, анан изденүүлөр болуп, анан биздин тилибиз да кыргызча чыкса, баланын тили да кыргызча чыкса деген себептерден, мисалы, мен да кыргызча китеп чыгаргам. Анан карап ошо апалар менен сүйлөшүп көрсөм, ар бир апанын ичинде ушундай кыргызча китеп жаратайын деген баягы ойлору бар экен, идеялары бар экен. Анан аларды көрүп аябай суктанып жатам. Анан буюрса эми мен китеп чыгаргандан кийин өзүм дагы мындай тажрыйбам болуп калды. Анан ошондой апалар менен бир мындай чогулуп, бир сабак катарында деп түшүнүп ойлоп жатам да. Анткени баягы билип калдым да кандай кылыш керек экенин. Ооба. Анан өзүмдүн ошо ой пикирлерим менен бөлүшүп,
мындай көргөзүп берейин деген жакшы ойлорум бар да, ошону да азыр кырчып М. айтып кетейин. Ооба. Ошо Силердин азыркы чыгарган китебиңерди онлайн сатып алса болобу? онлайн ютубтан көрсөңүздөр болот, бекер эле мен Мгм. шилтемесин ошо жака тиркеп коем. Шилтемесин онлайн көрсөңөр болот. Живой ушундай китептер баягы жандуучу кармап М. кеткенде. А онлайнда болсо ошо Урмат Бирчанов бизге салым катары өзүнүн озвучкасы «Золотой голос» деп эсептелет го Кыргызстанда. Ооба, ооба. Анан эч кандай акысыз ошо салым катары бизге окуп берген. Ошонун шилтемесин берем, сиз онлайн эле эмеден көрсөңүздөр болот. Жакшы. Ошо. Анда Маектер сен дагы мындан тышкары дагы көптөгөн китептерди чыгарайын дегенсиң, уже ниетиңиз бар экен да? ооба, менин жасап койгом ошо онлайн кылып эле баары обложкаларын анда жасалма интеллект. Азыр мен мисалы жасалма интеллект менен бат эле жасайм да, анткени М. бул китеп кылып атканда жасалма интеллектти мен билбейт элем. Жакшы ал кезде мындай актуалдуу эмес болчу да. Анан Ооба. мен ошо отуруп кадимкидей ушунун барактарын мынтип дизайнер менен иштеп, козу бияка турсун, тиги тияка турсун деп ар бир точкасын иштеп чыккам да. Азыр болсо мен өзүм эле оюмдагыдай жарата алам да. М. Анан ошо дизайнерлер менен эле жараткан менин дагы 4 китебим бар. Бирок М. аларды мындай печатька баскыга бере элекпиз да, анткени буга дагы көп каражат кетет экен. Анан Ооба. бул китептерди дагы эми менин жолдошум мага мындай спонсор болгон да. Бирок ошол китептерди Кыргызстанда монтип да аябай сатып ала алган жокмун. Өзүм да чет өлкөдө болуп, анан бул меники мындай пробный болуп калды да, биринчи алгач чыгарып көргөн. Анан баягы өзүмдүн да кетирген каталарым бар, кээ бир жерде мындай шашылыш кылып кеткем. Анан азыркысын болсо мына кичине токтоп турайын деп атам да, тигил жагымды бир М. жайгаштырып алып туруп анан буюрса кийинкилерди чыгарсам. Алар болсо уже текст менен сүрөттөр менен баары даяр да. Тим эле аларды деле чыгаргым келет да, аябай мындай кызыктуу кылып жасаган болчу кыргызча. Ошо китеп Ооба. Балдардын кыргызча китеп окуганы аябай чоң салым кошот турбайсызбы? буюрса сиздер менен чогуу бирликте кошобуз, анткени баягы мен кечээ да жазып кеткем го, сиз ар бир апанын изденгени, кайсы улут болбосун, кайсы кыргыз болобу, ким болот, ар бир изденген апанын баласы менен менин балам замандаш да. Анан баягы балдар бири бирин көрүп, чоңоюп атышпайбы? Азыр негатив дагы аябай көп да, соц тармактардачы. Анан мен да ойлойм ушундай менен мендей түшүнгөн апалардын балдары менен менин балдарым замандаш болуп, ошо бир жакшы тажрыйбаларды алса деп. Анткени биз апалар эми биз буларга мындай жакшы нерселерди өткөрүп бериш керек экенбиз да. Биз эми жаш эмес экенбиз кадимкидей. Уже балага жакшы таалим тарбия, балдарыбыздын досторуна болобу, чөйрөбүзгө болобу ошондой берип таштап кетчү эмеге келиптирбиз деп айткым келет. Туура. Анан ошо бирден бир азыр экөөбүздүн маегибизди дагы кимдер угуп жатса, башка апалар болобу, мигрант ата энелер болобу, баягы Кыргызстанда алардын дагы ошо экөөбүздүкүндөй болгон бир ичинде бар да алардын дагы, бирок аларды да уккан адам болот, болбой калат. Анан ойлойм баарыбыз ушундай бир ара келип, мүмкүн биздин зымыбыз мындай чоң болот, ушундай бир М. жакшы маектеши болот, может, мүмкүн баягы баарыбыз бир проект жасап чыгабыз дегендейчи. Ошондой Ооба. оюм ушундай да, мындай чоң бир ата энелер менен жакын болуп бир масштабка чыксак деген оюм бар да. Анан ошонун эң алгачкысы баягы тушоосун кескен сиз болуп жатасыз. Чоң рахмат. Ошо А, буюрса ойлойм эми баарысы баягы биз ойлогондон баягы кичинекей нерсени ойлосоң, Алла таалам жакшы нерсе кылып жатсаң чоң кылып берет эмеспи? а, Ойлойм буюрса баары жакшы болот деп. Аябай жакшы ниеттериңиз бар экен. Буюрса сиздер менен Дагы чогуу ишке бир өзүм ашсын жалгыз кыла буюрса. албайм эч нерсе. Ооба. Ошондуктан ар бир ата эне менен мындай менде дагы ушундай болуп атат да, баягы чет өлкөдө келип жалгыз болгондуктан анан бала менен чет жакка да чыга албайм да. Анан ошондон дагы баарлашуу дагы аябай мага кызык болуп жатат. Анан М. баягы азыр кандай болгон күндө дагы сиз менен сүйлөшүп баягы эме болуп жатпайбызбы? Обмен болупчу, баягы алмашуу, пикир Ооба. алмашуу, ой Ооба. алмашуу, тажрыйба алмашуу болуп жатат да. Сонун абдан сонун болуп жатат, мага кызыктуу болуп жатат. Ооба.
Анан ошо сиз өткөндө айтканыңыз бар да, мен балдарды ушинтип китепканадан китеп алып келип ушундай үйрөттүм депчи. Анан ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз, эмне дегенде ал рилске дагы көрбөй калгандар болот, бирок бир ооба. убакытта белгилеп кетебиз, мисалы иштете менен. М, Ошо мен өзүмө максат койдум. Мгм. Китеп окуган балдарды чоңойтом депчи. Ооба, сонун. Ушундай максат койдум да анан китеп улам улам сайын сатып алганга деле каражат бар, бирок эми аябай кээ Ооба, китептер кымбатыраак кымбат, болот кымбат. ушундай. Анан эмне кылсам деп ойлонуп атсам, ошо мен библиотекага подписка кылып китеп алганды да билчү эмес экенмин да. Мм. Анан случайно эле бирөөдөн билип калдым да. Мм. Анан сразу библиотекага бардым дагы, Мм. подписка сатып алдым. 14 евро экен, бир жылга экен. Бир жылга сонун. Э, Анан ошондон кийин билип атпаймынбы, көрсө ар бир шаарчада өзүнүн библиотекасы бар экен Ооба, да. ооба. Ар бир шаарчада өзүнүн библиотекасы бар экен. Ошол жакка барып эле өзүнчө бир бөлмөлөр бар экен. Бир бөлмөдө, например, 1 жаштан 3 жашка чейинки Жаш куракка жараша, китептер, 3 жаштан 6-га чейин. Ошондой бар эле барганда аябай кызыгып, өзүм Мм. китеп алып аткандай болуп эле Көз беш чачырап алтыдан кеттиби? Көз көз чачырап. чачырап, уже барып 5-6 алып келем. Жума сайын алып келем. Кандай сонун. Анан келип эле балдардын башына бир карап коюп, анан көп кызыкпай Кызыктырып. ушинтип атты да. Ооба. Анан алып келе бердим. Анан келе китеп окуйбуз. Карагылачы кандай сонун китеп алып келдим. Карагалачы деп эле тиги сүрөттөрүн көрсөтүп, бул жакта китептер аябай сонун го, мындай Ооба. сүрөттөр аябай мындай Сапаттуу. түстүү, сапаттуу, ошолорду көрүп эле кызыгып башташты. Ооба. Анан күнгө кечинде айтам, башка китеп окуйбуз деп. Ооба. Анан аябай кызыгып, уже эме уктаганга чейин Мгм. китеп окуш керек, уже бизге рутинага кирип калды да. Ооба. Анан ойноп жүргөн балдар деле башка китеп окуйбуз десе, Мм. чуркап келишет да. Же Ооба. там жүргүлө уктайбыз десе, жок уктабайбыз, Китеп уктагым окуйбуз. келген жок дегенде, жүргүлө аны китеп окуп берем, анан Мм. уктайбыз десе чуркап келишет Чыгап да. берет. Ооба. Анан ошентип күнүгө кечкисин китеп окуп баштадык. Ооба. Сон. Анан бул жакта дагы дисциплина керек экен да. Мм. Дагы ошондон өзүм дисциплинага үйрөндүм да. Ооба. Анткени бир күнү койчу, окугум келбей атат деп ушундай болуп Э. келет го ситуациялар. Ооба. Кой деп өзүмдү колго алып, кой деп барып башка китеп окуйбуз деп күнүгө ушундай дисциплина да керек экен да, бул жактачы Ооба, өзүң ошо дагы. абдан. Ошо балдар эмес, өзүң дисциплинаны Э. карманышың керек экен да. Туура. Анан ошентип 1,5 жылдай китеп ташыдым. Мгм. Сонун. Анан сейилдеп чыкканда Мгм. обязательно тоже ар бир шаарчанын өзүнүн библиотекалары бар да, китеп сатып алса. Ооба. Анан ошол жакка барып эле өзүм эле каалаган китепти сатып берип койчумун да. Анан Мм. бир күнү барып туруп эле балам өзүң тандасаң дедим да китептичи. Ооба. Анан өзү аябай ойлонуп, кайсы китеп тандасам деп мындай ичинен Мм. аябай сүйүнүп, ушундай аябай мындай толкунданды да. Толкунду. Көп Анан да китеп ал жакта. ооба. Анан ошол жактан бир китепти тандап чыктык, Крот жөнүндөчү. Мгм. Анан ошол китеп анын эң сүйүктүү китеби болуп калды да. Алгач тандаган китеби. Алгачта ошо Крот жөнүндө, азыр биякта жок болот. Крот жөнүндө китеп, ошондо ар кандай эмелер бар экен да. Мм. Ам, Серияларычы. Ооба. Ошол Крот анын эң сүйүктүү китеби болуп калды. Ошо Кроттун бүт китептерин сатып алдык. Анан раскраскаларын, ошо Крот Э. менен эмне нерсе Бар связано болсо. нерсени Байланыш. сатып алдык. Крот Ай. жөнүндө экен да. Сонун китеппи? Ошо Макс. кичинекей эле китеп да. Ооба. Анан Сонун китеп таңдаптыр. ушул аябай өзүнө жаккан китеп Жакты. болду. Сонун. Ушундан кийин дагы балам аябай кызыгып баштады китептерге. Мм. Анан ошентип, э, ошо китеп окуган уже биздин жашообузда мындай рутина эле болуп калды да. Э, Нормалдуу, Нормал баягы болуп калды да. нормалдуу, мындай бири бириңерди да кыйнабайсыңар, уже Ооба, сиздердин ооба. күн тартибине кирген Э, эме болду, баягындай. э, Ооба.
сон Анан ошо бүт жакта эле бизде китеп жатат. китеп. Жаткан жакта деле, ойногон жакта, Ооба. залда бүт жакта китептер жатат да. Ооба. Эч ким эшек катпайт анан. М. Любой китепти алып келип эле ошентип өздөрү деле карап отура беришет да, эмне бар болду экен депчи. Ооба. Негизи Анан азыр балам төрткө чыккандан кийин уже анын ичинде эмне деп жазылганы аябай кызыктуу болду да. кызык, сурайт. Анан мамам эмне деп жазылып турат ичинде, эмне деп жазылып турат деп М. аябай кызыгат да, уже сүрөттөрүнө эмес, Текст. ичинде текстине кызыгып баштады да. Ооба. Анан бир күнү болсо мен айтып атпаймынбы балама, сен болсо жакында өзүң ушул китептерде эмне деп жазылып турганын өзүң окуй аласың десем, көзү төрт болуп, мындай М. жаңы дүйнө ачылгандай болуп кетти да. Ооба. Мен Сонунда чын эле өзүм окуй аламбы окуй деп. аламын деп жаңылык болуп атат да. Ооба, жаңылык болду да. Жаңылык. Ичинде Ооба. эмне деп жазылганын өзүң окуй аласың десем, аябай көзү төрт болду да. Сон. 2 жаштагы кызым Аха. ошо чогуу эле көнүп калды. Көнүп Байкесин калдым. Аха. ал дагы отуруп, өзүнчө эле отуруп китептерди ачып эле сүрөттөрүн карай берет да. Сон кандай сон бул баланын мынтип жасап жатканычы бул ата эненин эмгеги экен аябай. Мен ушуга чындап мындай ынандым дейм да, чындап ишендим да. Чын аябай ата эненин көп эмгеги, сиздин бул жактагы кылган эмгегиңиз мындай көрүнүп турат да. Анткени мен дагы ушундай балдарды көргөндө, ата энеси аябай жакшы эме этет экен деп, мындай жакшы карайт экен, же болбосо ушул жагын аябай карайт экен деп мындай баа берип кетет экенсиң да, чындап элечи. Мурда мындай көп көңүл бурчу эмесмин, азаматсыз, сонун мындай суктанаарлык да, сизден мындай э, кандай десем, баягы пример боло турган, мисал боло турган, ушундай бир апалардын катарын толуктайт экенсиз, аябай суктандым. Сон. Рахмат. Ошо эң негизгиси ошо максат болуш керек экен, Ооба. анан дисциплина керек экен да. Туура. Ооба, мен дагы ошо Ошондо кошулам. баардык нерсеге жетсе болот экен да ошо. Жыйынтык келет, ошондо. Сон. Азыр тиги эме жөнүндө да кичине айтып кетейин деп атам. Аха. Балдардын кечинде тиш жуушу боюнчачы. Э, Мага да башында аябай кыйын болду да. Ошо мгм. экөөнү кечинде күнүгө кечинде тишин жуудурушчу. Ооба. Буга да дисциплина керек экен да. Дисциплина керек. Э, Анан ошо дисциплина менен эле ошондой кыла бердик. Азыр мен уже вообще кийлигишпейм. Өзүлөрү кылышат. Өздөрү кылышат. Ооба. Анан ошондо дисциплинанын күчүнө аябай таң калдым да. М. Көрсө ушу өздөрү үйрөнүп кеткенге чейин эле карайт экенсиң, андан кийин уже Ооба. автоматтык түрдө кете берет экен да. Э, ооба, мен бир айткан сөзүм бар да, жолдошум аябай мындай балага дагы мындай баладай мамиле кылат да, а мен болсо балага мындай чоңураак кишидей мамиле кылам да. Анан ушул жактан айткым келип атат. Баягы кызым жыгылып калса чуркап барып тургузуп ушундай болчу да, мен вообще мындай көрөсүң да, мындай жеңил жерден жыгылса мындай карап коем, турдуңбу, тур деп эле коем да, бирок эми эне катары ичиңде жаман болосуң, бирок жардам бербейм. Анан бир жолдошума айткам да, мен буга жөн эле жол көрсөткүч, компас болом. Мен буга деген балдак болбойм, таяк болбойм дегем. Ошондон кийин анан жолдошум дагы деп ойлонуп калды да. Анткени биз барган сайын эле таяк болуп эле мынтип тирек боло берсек, булар ошо көнүп алат экен дагы, ошо сиз айткандайчы. Анан сиз ошо жол көргөзүп бердиңиз, баягы компас болуп тишти мондай жуйсуңар, мондай мондай деп саат убакыт саатын көргөзүп койдуңуз. Мына азыр алар болсо ошо сиз көргөзгөн жол менен кетип баратат да. Ушу менен эмне дегим келет, сиз ошо балдарыңызга компас болуп жатасыз деп айткым келет да менин ушу. Азыр балам мени текшерип турат: мама, сен жуудуңбу депчи кечинде. Азыр ошо тиш жөнүндө сүйлөшүп калдык, анан мен дагы бир нерсе кыстарып айтып кетейинчи. Менин кызым да тиш жууганды ошо 6 айынан баштап эле, жана щетка резиновый бар го, ошолор менен жууп көндүрүп баштагам да, анан ал такай эле тишин жуйт. Ал дагы бир күндө бир жолу жуучубуз, баягы тишин кичинекей тиштер жаңы чыгып атканда. Анан өткөндө ошо булардын бакчасына келип, бир карап, тиш доктурлар келип карашыптыр. Анан бунун кариес таапtыр тишиненчи. Анан мен өзүм да аябай күнөөлүү апа катары жаман болдум. Анан баягы терминдерди алганда бир айдан кийин берет го. Анан биз ошо жакында эле 2-3 күн мурун бардык. Барып айттык, бул тишин такай эле жуйт. Анан эмнеге, каяктан кариес болду деп мен өзүмдү мындай
бир башкача мындай ката кетирген апа катары көрдүм да ал жактан десек, эме дейт, кечинде дейт, суу ичип жатсын дейт да, эгер суу ичкиси келсе, сүт ичпесин дейт. Көрсө сүт дагы баягы кариеске алып келип, баланын тиштери жумшак болот экен, бат эле ошо чиритип жиберет экен да. Мен байкашым деп тишин жууп алып анан апа сүт ичем десе, мейли эми сүт ичкиси келип атыптыр деп баягындай сүт кылып берчүмүн да, анан ошондон улам түнү бою тиштеринин арасында баягы сүт калып, оозундачы. Анан баягы шилекей да иштебейт экен да кечинде. Жаткан боюнча ооз биз мисалы силеп атабыз, шилекейибиз баягы айланып жүрүп жатат да. Анан ошондон улам баягы ооздо баягы тамактын калдыктары калып, анан бат балдардын тиштери чирип кетет экен да. Ошол мага бир моундай бир чоң глобальный бир эме болду да. Депчи, эмне мен бир аз мурун билгенде мун курт жебей калмак экен, мындай кариес болбой калмак экен деп ушундай болдум да. Анан мен дагы эгерде апалар көрүп жатса айтат элем да, баягы жатаарда тишиңерди жууп алып туруп анан сүт бербегиле, же мындай таттуу сок болсо дагы бербеш керек экен да. Анан баягы таттуусу калып калат. Эгер ичем десе болгону суу бериш керек экен. Канчалык тиш жууган күндө дагы ошол катаны кетирсек, бул баягы кариес болом десе боло берет экен да. Ошондой Ал экен. Ошо мен ал жөнүндө баягы чындап эле кабарым жок болчу. Анткени баягы эмизип жатканда бала түнү бою деле эмип калат го. Анан ойлонуп көрсөм, ал кезде тиши жок да баланынчы. Деп ушундай бир ойлор келди да. Сон баягы бала менен чогуу чоңойот экенсиң да бул жакта дагы. Сизде да ошондой болуп жатабы, бала менен чогуу үйрөнүп, бала менен чогуу ал чоңоюп, ошо негизи аял киши бала болгондон кийин ар кандай супер силалар ачылат экен да. ооба, мындай баягы бойдок балаң жок кездеги жашоо көз карашың башка, анан балалуу болгондон кийин көз карашың башка, туптуура. Дагы бир суроо бергим келип кетти азыр. Мындай оюма келди да, тиги мисалы силер Кыргызстанда жүрдүңөр, анан бул жака келдиңер. Келгенден кийин ошо баланын тамактануусу боюнча мындай бир көйгөйлөр болдубу, же тескерисинче мындай жакшы нерселер болдубу? Ошол жагы кандай болду силерде? Баланын тамактануусу боюнча. Э, Анткени силер 9 айда бала кадимкидей 9 айлык болуп мындай чоңоюп калганда келиптирсиңер да, как раз ошол маалда тамак жеп калат го. Ошо тамактануу жагы кандай болду? Кыргызстан тамагын сагындыңыздарбы, же мындай ошол жөнүндө айт. э. Өзүбүз жөнүндө айтып кетсек, биз өзүбүзгө эч кандай проблема болгон жок. Анткени биз мурда Кыргызстанда жеп жүргөн тамакты эле бияктан деле жеп жүрдүк. Анан бирок мен ошондо аябай жаш апа болчумун да, балдардын тамактануусу боюнча эч кандай маалымат жок да. Анан биз жолдошум экөөбүз уже 1 жаштан ашканча смесь берип жүрүптүрбүз да. Смесь. Анан бир күнү эле тиги бир таанышыбызга жолугуп калдым да. Анын дагы баласы меники менен тең. Анан силер кандай кашалар жейсиңер деп сурап атпайбы. Анан биз каша жебейбиз, биз только смесь ичебиз деп атпайбыз. Анан апей эме каша бериш керек да деп атпайбы. 1 жаштан баштап уже каша берип башташ керек депчи. Анан мен жолдошума келип айтып атпайбымы, бизден каша беришибиз керек экен да депчи. Ооба. Ушундай аябай Болот. маалыматыбыз жок болчу да, жаңы ата эне болдук да. Жашсыңар, жаңы ата-эне, жаңы жер. Жапжашпыз, эчтеке маалыматыбыз жок болуп, анан ошондон баштап анын тамактануусуна карап баштадым да. Анан бул биз садикке барып баштадык, балам 1 жаш 6 ай болгондо. Аха. Анан ошол жактан садикке барып, ошол жактан тамактануусу жөнүндө дагы аябай көп маалыматтарды алдык. Ошол жактан билдим да, эртең менен бала жаш бала тургандан кийин эртең мененки тамагын эч качан таттуу нерседен баштабаш керек экен да. Мм. Анткени таттуу нерсе жеп алса, уже могу жана обмен веществ деп коет го. Ооба. Ошонусу уже токтоп калат экен да, мындай метаболизм жакшы жүрбөйчү. Башында турганда ошо таттуу нерсе бербеш керек экен. Ооба. Анан бизге садикке завтрагыңарды алып келгиле деди өзүңөр. Ооба. Бирок даже ак нан берсе болбойт деди. Ак нан же там нанга варенье сүйкөп, же мындай таттуу кашаларды ушундай берсе болбойт деди. Болбойт. Алып келгиле дейт, жашылча жемиштерди, Мм. фруктыларды, Ооба. жана цельнозерновой нандар Мм. барго. Ошондой нан, сыр, колбаса, ошондой менен кичинекей бала өзүнүн күнүн башташ керек деди да. Ооба.
Анан ошондон баштап ойлонуп, ошондон баштап ошо балам 1,5 ошо 1ден ашып калгандан баштап тамактануусун дагы мындай башкача ойлонуп баштадым да. М. Уже жакшылап карап. Бул жакта көрдүңүзбү, сиз тажрыйбаңыз жок болгонун системде бир стресс болду да, мен ушундай убакытты качырып жибериптирмин, ушуга чейин смс бериптирмин да, анан системде дагы тереңдетип, баягы изилдеп баштап, анан жакшы дагы кам көрүп баштадыңыз болуш керек деп ойлойм. Аябай өзүбүздү күнөөлүү сезип, Күнөөлүү сезип. байкуш балабыз ичиге жүрөбүз депчи. Ооба. Эгерде сиз мисалы сиз да Кыргызстандан төрөдүңүз, мисалы сиз бир уулуңузду Кыргызстандан, кызыңызды бул жактан төрөдүңүз да, анан ошол боюнча дагы азыр мындай суроо жаралды да. Мындай экөөнүн айырмачылыктары болдубу? Мисалычы, мен мисалы бул жактан төрөдүм да, мен Кыргызстанды билбейм да кандай болот анан. Ошол жактардын айырмачылыктары болдубу сизде? Ооба, эң биринчи айырмачылык бул жакта иштеген адамдар болду да. М. Мен Кыргызстандан төрөгөндө ошол жакта иштеген адамдар мындай мага аябай мындай корс мамиле кылышкан да. М. Анан бул жактагы мени менен ошо мени төрөткөн аял ошо айтып кетсем бир 5 сааттын ичинде Ооба. 1 мүнөткө да мени жалгызыштаган жок да. Кандай М, сыйланат? Дайыма жанымда жүрдү. Көзөмөл. Жанымда жүрүп массаж кылып, ошо жанымда эле жүрө берди да. 1 мүнөткө да чыгып кеткен жок да. Качан чыгат деп күтүп Анан турдум деп койсуңар. анан ошондой аябай жакшы мамиле кылды да. Анан Сонун. ошо эң башкы айырмачылык ушул Ошол болду. иштеген, ошол жакта иштеген адамдар өздөрүнүн кесибине кандай жакшы Жооп мамиле кылышат. жооптур. Ошол мени аябай таң калтырды. Ошондой болот экен да негизи. Азыр айтып берсеңер, мен да денем дагы айтпайм, денем түркүрөп кетти. Анткени баягы угуп каласың, бирок мен болгон жокмун да Кыргызстандан төрөт жака такыр мындай жакын болгон жокмун да. Анан ошондон Ооба. улам сиз айтсаңыз азыр эметип кеттим да, кадимкидей мындай денем дүркүрөп кетти да. Ооба. Бул билбейм, ата эне апанын төрөтү бул бир чоң бир иш да, и адамдан адам жаралган, анан баягы кыйкырып урушуп коет деп айтышат биздечи, же ушундай деп, анан ошолорду азыр айтып берсеңиз кадимкидей башкача болуп кеттим. Эми ошол биякта, конечно, Айырмасы. условиясы жакшы болду да. Условиясы аябай жакшы. Тамактары жакшы, бирок ошо эң негизги айырмачылык ошол эле мага Ошол болду, көрүндү да. ошол. М. Ооба. Баягы жаныңда төрөйүн деп атасың, биринчи төрөт болуп атса, анан жаныңда дагы ишеничтүү адам болсо дагы баягы ишенип дейсиң да. Мен ушул азыр башынан аягына чейин мен менен болот ушу процессте депчи, анан чындап эле жактан кээ бирде угуп калам, баягы кыйкырасың, келбейт деп кечке күтөсүң депчи, анан ал жакта аялдын да өзүнүн корку сезими ойноп атса, тигилер келбей атса, мындай эки жагынан мындай дагы стресс болуп, анан эми ичи да ооруп атат да. Ушундай Ооба. аябай давка, бир нагрузка болот болуш керек Ооба. азыр ошо Ошо эстеп. Кыргызстандан аябай өзүмдү мындай безопасность жок болчу да. Мындай Өзүңө эле туруп ишенесиң атсаң дагы келбейт. Анан бул жактан аябай өзүмдү ушундай безопасность сездим да. Тиги аял болсо улам улам мага айтып коет, баары жакшы болот, баары жакшы болот, мен сенин жаныңдамын, баары жакшы болот, сен күчтүүсүң деп ушундай морально да, сөздөрдү аябай көп моралдык айтты да. жактан Сен аябай жакшы кыласың, сен күчтүүсүң, сен аябай мындай мотивация, дем берип атты. дем берип атты да, аябай ошол дагы аябай жардам берди да. Анткени ошо Өзүмдү аябай мындай безопасностьте сездим да. күчтүү камкор көрөсүң да өзүңдү, М. эгер жаныңда ошондой ишти билген адам жаныңда, өзүң ишенип ага да эме кыласың да, тапшырасың да, мени эми ушул жакшы карайт дегендей. Бир жагынан жүрөгүң бир жактан бош болот да, баягындай Ооба. өзүңдүн толугуң менен эле алек болосуң дегендейчи. Мгм. Ошо жакшы, сон эми баягы мен эми ал жакта болбогондон мен да бул жактан төрөдүм, бирок меники кесарево болуп калды да. Анан ошондон улам баягы жанымда моундай болду деп айта албайм да. Меники процесс башкача кетти да. Бирок менде дагы аябай сонун болду да. Мен баягы азыр айтсаңыз, баягы Кыргызстанда платныйлар айтып берет го, баягы мынча платный төрөтканалар бар го, баягы акчага Мгм. Ошолор айтып бергени менен меники бирдей болгондон ойлоп койдум да, биздики
Бияктын ошо өкмөттүн доктору, өкмөттүн доктору менен баягы биздин баягы платный деп коебуз го, ошол бирдей окшойт деп ошол жагын эметип кеттим да, ошо окшоштуруп койдум да. М, Биз платныйда мындай мындай төрөдүк десе эле айтып берсе эле биздин биякта өкмөттөгүдөй төрөгөндөгүдөй эле болот экен да, ошондой деп. ооба. Анан мен негизи айма айта берем да, ушу Германиядан төрөгөн Мгм. аябай жакшы депчи. Анткени азыр финансылык жагын дагы айтып кетсем, төрөгөн датага 6 жума калгандан кийин, анан төрөгөндөн кийин 8 жумадай сага Мгм. толук зарплата төлөнөт да. Э, Анан 3 жылга чейин декретке чыксаң болот. ооба. Анан ошол 3 жылдын ичинде сага бир белгилүү бир сумма чыгат. Мгм. Мурдакы алган зарплатаң боюнча Ооба. ошол сумманы сен 1 жылга же 2 жылга, 3 жылга бөлүп алсаң болот да. Ооба. Сон. Анан ошентип сен ай сайын өзүңдө акча болот да. М. Анан бул жактагы төрөлгөн балдар же Германияда жашаган балдар 18 же 25 жашка чейин ай сайын мамлекеттен акча алып турушат. Ооба. Азыр болсо 255 евродон алышат ар бир Бир бала. балага, э? М. Сон. Ошон үчүн мен айта берем, Германияда төрөгөн аябай выгодно депчи. Выгодно деппи? Ал акчаларды сурап койбоймунбу? Күнүмдүк жашоо колдоносуңар же чогултуп атасыңарбы балдардын келечеги үчүн? Ал секрет Негизи дейсиңер. негизи бул жактагы немистер чогултушат экен да ал акчанычы. Ал Мгм. акчаны тийишпейт экен. Ай сайын 255 евродон түшөт экен, ошону чогултушат экен. Бирок бизде азыр финансылык ситуация аябай мындай Ооба. жакшы эмес болуп, биз азыр кетирип атабыз да. Ооба. Бирок Кудай буюрса мындай туруктуу ситуацияга келсек, анан чогултуп баштайбыз да. Ооба. Сон менде да болду, бирок могу сиз азыр айтып кеттиңиз го. 6 жума мурун анан баягы эме төлөнөт депчи, айлык акычы анан бул жактан азыр мен толук кошулам. Анан сиз ага чейин иштегенсиз да, баягы иштеген үчүн берет экен да. Эгер Ооба. иштебесең баягы төрөгөндөн кийин эле бала бакчага барганга чейин төлөнөт экен да. Бирок бир мындай определенный эле бир чектүү бир сумма берилет. Анткени мен иштеген жокмун да. М, Ба сиз экөөбүздүкү ушул жагынан айырма болуп калат экен да. Сиз баягы ал жака эмгек арттыңыз, эмгегиңизди кылдыңыз, иштедиңиз, ошондуктан алар сизге кайра эмгек өргүңүз деп коеюн, ошо кайра кайтарып берет экен да, баягы төлөп берет. ооба. А эгерде иштебесең, мисалы мен иштеген жокмун, ошондуктан мага мындай өзүнүн чектөөлөрү бар. Ошондой М, экен, ошо ооба. бизде ушундай экен. М. А, сон төрөт маселесин өттүк. Дагы кандай суроолорум бар эле. Сиздин мага Садик жөнүндө. садик, бала бакчада, сиз өткөндө айттыңыз эле, бала бакчада балдарды көндүрүш үчүн ушундай бир убакыттарым болгон депчи. Анан ошону дагы биздин көрүүчүлөргө мындай кененирээк кылып айтып кетсеңиз. Ооба. А, Садикке көндүрүү биз үчүн аябай чоң көйгөй болду да. Көйгөй эмес, эми аябай чоң нерсе болду да биз үчүнчү. Ооба. Анткени эки баламды тең бир убакта көндүрдүм. Мгм. Кызым болсо яслиге барды, а балам болсо жана садиккечи. Ооба. Анан барганда эле биринчи көйгөй бул тил болду. Ооба. Балдар түшүнбөйт кайсы тилди сүйлөп жатканынчы. Анан өзүнүн оюн ошол тилде айта албайт да. Тил. Анткени үйдөн кыргызча да сүйлөшөбүз да. Ушул жактан сурайын деп аткам да, ошо силер балдар, мен суроо берип алайынбы? Ооба. Силердин балдарыңардын тили, чет өлкөдө жашайсыңар, чет өлкөдө Германия жашайсыңар, анан балдарыңардын тили кайсы тилде чыккан деп, ушу мен аябай актуалдуу суроом болчу, бирок эме болуп калды да, ошо азыр берип кетейин. Ооба. Кайсы тилде чыкты эле балдарыңыздардын тили? Эки балабыздыкы тең кыргызча чыкты. Мгм. Үйдөн эки балабыз кыргызча сүйлөшөт. Сон. Кыргызча өзүнүн оюн так айта алышат да. Ооба.
Садикке барганда ал жактан немисче сүйлөшөт. Сон. Анан кээ бирде бизге үйгө коноктор келип калышат да, Ооба. немисче сүйлөгөндөрчү. Аларга көргөндө автоматически Немисче. переключить да, немисче. А, Бирок биз менен кыргызча сүйлөшөт. кыргызча сүйлөйт. М. Сон. Бирок кээ бирде китеп окуганда, немисче китептерди окуп атканда балам айтып калат да: "Мама, немисче сүйлөшөлүчү" дейт да. М. Макул деп немисче сүйлөшүп Немисче. кетебиз да. М. Ооба. Анткени ушул жактан мен эме кылып кетким келди да. Анткени китеп немисче болуп атпайбы? Мгм. Ошондуктан баягы бир тилге бир ата эне же болбосо бир тилге бир адам деп коет го. Булар дагы ошо силерди кыргызча, кыргыз тилди катары сизди кыргызча көрүп жатат, М. китепти болсо немис тилдеги китеп да ал. Ошондуктан ал китепти көргөндө ал автоматтык түрдө немисчеге которулуп кетип жатат да. Анткени биздин кызда да ошондой да, ошондой экен. М. Ойлойм силер көбүрөөк кыргызча китептерди кыргызча окуңуздар. Менин оюмчачы, бул менин практикамда. Немисче китептерди ошо немисче окуш керек экен да. Ооба. Эмне ошо. Мен силерге да суроо бергим келип атат да. Жана сиздин рилс көрүп калып, сиздин кызыңыз 5 тилде сүйлөйт экен, Менин кызым 5 тилде М. сүйлөйт. Эки Ошол тилде. жөнүндө кичине айтып кетсеңер сонун болмок да. Кантип э. ушуга алып келдиңер да? Бул дагы ошо айтпаймынбы, апам менен атанын аябай чоң эмеси болот экен да, иши аябай. Мен азыр кызым учурда 2 жаш 8 ай, анан 5 тилде сүйлөйт. Өзүмдү аябай сыймыктанып да кетем, кээде өзүмөн да коркуп кетем да, көз тийбесин депчи. Ооба. Кичинекей эле кыз, бирок элестеткиле 3 жашка чыга элек. Анан 5 тилде сүйлөйт. Мен ошо кызым 6 айында ошо китептерди, ушундай китеп алып бергенбиз, анан китеп чыгарганбыз. Анан ошо китептин негизинде эле баягы тилге болгон сүйүүсү. Ар бир тилдин өзүнүн китеби бар да. Ошол бир плюс, бир. Ооба. Анан бир ата эне бир тил деп коет, бирок бизде бир ата энеде 2-3 тил болуп кетти да. Ошол болду. Анан мен деген эми азыр биз телефон көргөзбөйбүз балдарга, мисалычы. Телевизор көргөзбөйбүз дейбиз, бирок кандайдыр бир убакыттарда баягы коюп бериш керек болуп калат да. Телефон эмес, бир телевизор коюп берем. Ошол Ооба. жакта да жанагы айткандай, баягы компас болом деп айткандай, ал жактан дагы э, ошо өзүм көрүп баягы сабак бере турган видеолорду көргөздүм. Баягы мисалы үйдө үй жыйнай калыш керек момент болгондо аны отургузуп Ооба. көргөзүп, анан үйдү бүтүрө коюп эшикке чыгарып, ушундай. Анан көп баарлаштык баягы ар кайсы тилде. Атасы башка тилде, мен башка тилде. Анан ушу бакчага барды. Кошуналар бар. Ошентип анан мен ошо кызым жаңы тили чыгып баштаганда эле уже пландарды түзүп баштагам да. Сиз айткандайчы, саат мончада тамак жейбиз, тамак жегенде мондай тилде сүйлөшөбүз, анан эшикке чыкканда тиги тилде сүйлөшөбүз деп. Анан үйдө дагы бир ар кайсы бөлүктөрүбүз бар. Ошол жака барганда уже ассоциация болуп кетет да. Баягы дароо ошол жерден көргөндө орусча сүйлөп кетет, анан бияктан немисче сүйлөп кетет, ушундай да. Анан бирок бир апага, бир атага ошончо тилди камтып кетиш аябай оор болот экен. Ооба. Анан азыр эми кичинекей кээ бир моментте баягы түркчө, кыргызча окшош да, окшошуп кетет. Анан ошо экөөнү аралаштырып кеткен моменттер болот да бир. Анан мен азыр папасына айтам да, жок, экөөбүз аралаштырбайлык. Только ар ким өзүнүн башка тилдерди уже түшүнүп атат, билип алды да эми. Буюрса эми ойлойм да, ошо онлайн болсо да баягы орус менен маектешип кылып ар бир тилге өзүнчө бир мугалим эметип берсек деп ойлойм да. Бирок ошонун Бул баарына да силердин кандай чоң эмгегиңер, негизи эле балдардын режимин кармоо дагы режим аябай чоң кармап. эмгек го. Аябай эмне дегенде сен дагы аралаштырып жибересиң да ал жактанчы. Анан бала деген көп бат эле кабыл алат экен да, сен бир нерсе айтып берсеңчи. Мм. Анан кийин кээде мага ыңгайсыз суроолор берет да, бул эмне дегенде эле анан баягы азыркы убакта искусственный интеллекттен бар, сразу сүрөтүн тартып жиберем да, мага ушуну бешөөнүн айта калчы депчи. Анан Ооба. искусственный интеллект дароо мисалы мага бешөөнү которуп берет, анан мен анан таптап убакыты менен өзүнүн моменти менен анан айтып берем да. Бул кызым аркасынан мен да үйрөнүп жатам десем болот да. Ошо кээде уялып да кетем, бир нерсе билбей калам, ал мага айтып коет да, ушундай. Ошондо кайсы тилдерде сүйлөйт? Кыргызча, Мгм. түркчө, англисче, немисче, анан орусча. Орусча, Ошо орусчасы менен немисчесин инстаграмга чыгарып койдум да, мындай моменттер колдонуп, Ооба. жана өзүн сүйлөп жаткан. Кээ бирде айтсаң, кээ бир ата энелер ишенет, кээ бирде ишенбей калышы мүмкүн да, бул кичинекей болгон Ооба. 5 тилде сүйлөйт деп, жана Ооба. комменттерди тартып анан киргизип койгом да. Жаңыдан киргизип жатам ошо.
Анан менин кызым ошо баягы экөөбүз үйдө эле болуп, такай үйдө болгондуктан мен аябай эме кылып алып турмун да, чоң көрүп алып турмун да бул кыздычы. 1 жаш 8 айында полный алфавиттерди билип, анан эки тамган окуп калган да. Анан мен ойлодум да, мен муну кичинекейинен эмне кыйнап жатам депчи. Анан кийин кайра эме кылдым. Жок, бул балалыгында көрүш керек, бир аз кыйнабай турайын. Анан мектепке барганда анан скучно болуп, айтат го, мектепке барганда кызыксыз кызы кетип мен муну билем деп, анан баягы окууга болгон көңүлү тарап кетет депчи. Мгм. Азыр эми алфавиттердин баарын билет, бирок А, Б деп мынтип окуп калган болчу да. Анан мен Мгм. эрте эле шашылып кетиптирмин. Ошо анан азыр болсо мындай эме кылдым, баягы кызым садикке барсын, ойносун, күлсүн, анан баягы жайда кайра алфавиттерин кайталап неме кылабыз деп. Кандай сонун. Бул да сенин кандай чоң эмгегиңер эне катары. Аябай чоң эмгек талап. Өзгөчө кыргыз тилге азыр мен мындай көп күч жумшашым керек болуп атат да. Анткени башка коомдо жашайбыз да, башка чөйрөдө, анан биякта да көп тилдүүлөр көп го, мисалы. Ооба. Бала бакчада деле мисалы ар кайсы нациядан бар да, улуттан. Анан ушул кыргыз тилде өткөрүп бериш мага аябай мындай чоң жүк болуп жатат да. Жүк катары кабыл албайынчы, мындай аябай чоң көп иштешим керек болуп жатат да. Анткени билбейм, англисчеси, немисчеси аябай жакшы. Анан мен ошо кызым менен баягы секреттерди, ар бир нерсени кыргызча сүйлөшкүм келет да. Эмне дегенде мен кыргызча менин тилим да, мен ошончо жеткире алам да ага. А мен англисче сүйлөп ага анчалык жеткире албайм да. Ошондуктан баягы келечегин ойлоп коркуп кетем да, мен кыргызча сүйлөшүшүм керек буга депчи. Анан Ооба. кыргызча сүйлөбөй калса көчөгө чыгып башкалар менен ал дос болуп, анан өзүнүн көйгөйүн башкаларга айтып баштайт да, апам түшүнбөйт депчи. Ошондон коркуп кетем. Мм. Ошол убакта Кыргызстанга кетким келип калат да, Кыргызстанга барып келиш керек, бир канча убакыт жашаш керек деп. Силерде ошондой моменттер болобу? Мындай ушундай мен айтып кеттим го, мындай муну кыргызча билбей калды, ушуну Кыргызстандан алсак жакшы болмок экен деген мындай моменттериңиз болобу балдарыңыздардын? Азыр ошо биздин көбүбүз ошо кыргыз тилин сүйлөтүш керек болгон да. Бирок Ооба. кыргыз тилде Кудайга шүгүр жакшы сүйлөшөт. Эми кийинкиси чоңоюп баратканда ошо жолдошум айтат, барып Кыргызстанда жашоonu көрүш керек, ат мингенди билиш керек дегендейчи. Ооба. Ушундай нерселерди барып Кыргызстанда үйрөнүш керек. Анан ошо тил боюнча дагы бир нерсени айтып кетсем, менин жолдошум аябай таң калат да, бул жактагы Германиядагы түрктөргөчү. Мгм. Германияда түрктөр аябай көп да. Көп. Бирок ар бир түрк өзүнүн эне тилинде сүйлөйт. Өзүнүн эне тилин сүйлөбөгөн түрк жок бул Жок. жактачы. Ошо кандай сонун, э? Ооба. Хотя үчүнчү поколение деп койгула Ооба, ошо. ооба. Үчүнчү поколение, канчанчы поколение болсо дагы өзүнүн тилин билбейм деген түрк жок го. Кайсы немисче, англисче канчалык сүйлөбөсүн, Ооба. өзүнүн тилинде биринчи ирет сүйлөшөт да. Сүйлөшүп. Ошону көрүп таң калып, эмнеге биз ошондой кыла албайбыз депчи. Биз деле өзүбүздүн кыргыз тилибизди биринчи орунга койсок болот деп. Ооба. Ошо мага дагы ошондой болгон, сиз айткан сезимдер менде да болгондо мен да таң калам. Мындай үчүнчү поколение, төртүнчү поколение, бирок баары түркчө сүйлөйт да. Бизде Кыргызстанда Бишкекте эле жашап эле анан орусча сүйлөп калышат го, кыргызча не Ооба, знаем. ооба. Анан мен дагы бир нерсе байкайм да, мындай кайсы улут өзүнүн тилинде сүйлөп жатса, кайсы улут дейин, улут дейин, кайсы мамлекет өзүнүн тилинде көчөдө мындай эркин, жакшы, мындай эркин сүйлөп жатса, ошол мамлекет өнүккөн мамлекет болот экен да. Ооба. А бизде өзүбүздүн тилибизди сүйлөгөн бул мындай азыр кандай болуп калды билбейм, мурда болсо мындай уят сыяктуу, орусча билбейт экен ал депчи, бир ушундай көрүнүш бар эле да. Азыр кээ бир айтат, наоборот, тескерисинче баягындай кыргызча көбүрөөк сүйлөп калышты деп. Эми канча жыл Мм. билбейм да кандай болуп калды. Бирок мен бар кезде ошондой көрүнүш болчу да, эгерде сен орусча жакшы сүйлөбөсөң, ал сенин мындай билимсиздигиңди көргөзөт деген Мм. бар Ооба. болчу. Анан биякта карасаң эч ким мындай кошумча англисче бири бири менен сүйлөшкөн эч көргөн жокмун да. Немиспи, немисче сүйлөйт, түркпү, түркчө сүйлөйт. Ошондой сиз айткандай ошо мен дагы таң калдым. Анан ойлойм да, ошо качан биздин кыргыз кыпкыргызча сүйлөгөндө биздин өлкө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет болуш керек депчи. Ооба, эң туура. Ушинтип ойлойм да. Анан Ооба. ошо
ар биринин эле ошо баягы тили сиз айткандай көйгөй, бирок силер азаматсыңар, жолдошуңар экөөңөр ал көйгөйдү чечиптирсиңер, баягы үйдө кыргызча сүйлөшүп жана сизди дагы азыр көрүп аткан апалар, аталар болсо, аларга өзүңөрдүн баягы лайфхактарыңарды, мисалы кантип чет өлкөдө жашап, ошо балдарыңарды кантип кыргызча так сүйлөшөт да балдарыңар, кыргызча Кыргызча так, тасуш. ана ээстер менен баарлашканды баягы үйрөттүңөр, бул дагы башка апалар бар, аталар бар, бирок алардын балдары ошо жашаган өлкөсүнүн тилин сүйлөп калышат да. М, Ошол бул жакта көп апалар, менин балам садикке барса, кичинекей кезиндечи, садикке барса эч кимди сүйлөшө албай, башка мугалим ошол жактагы воспитательдер менен же балдар менен сүйлөшө албай калат деп ошондон коркушуп Мм. немисче сүйлөп башташат экен да. Мм. Бул жактагычы. Бирок Мм. андай нерседен коркпош керек экен. Бала Ооба. кичинекей кезинде ал бат эле үйрөнүп кетет экен. Ооба. Ошон үчүн коркпой эле үйдөн жалаң кыргызча тилде сүйлөй бериш керек экен. Мм. Ошондон коркпош керек экен да. Ооба. Бала садикке барганда башында кыйналат, бирок сүйлөп кетет экен. М, Үйдөн эми биз кыргыз үй бүлөсү болгондон кийин кыргызча эле сүйлөшөбүз деп, анан садикке барып башкалар түшүнбөй калат деп коркпой эле үйдөн сүйлөй бериш керек экен да. Жана ошо сөзүңүздү кесип койдум, ошо бала бакча боюнча айтып берип жаттыңыз эле, кайра ошону уланта алат да. Сиз ошо бала бакчага балдарды көндүрүш үчүн мындай аябай кылдаттык мамиле кылдым, анан баягы балага болгон ошо бала бакчага кантип көндүрдүңүз, ошол боюнча эле кыскача суроо берейин, бирок сиз ошону жалпылап айтып кетсеңиз бала бакча Мгм. боюнча. Биз болсо ошол баламдын воспитатели менен Мгм. сүйлөшүп мындай чечимге келдик да. Бала болсо немисче айтканда muss nicht, Мгм. то есть Муслим. не должен, Ооба. darf, то есть болот. То Аха. есть ал садикке барганга не должен, бирок Калысын менен. мен барсам болот. Мм. Ошондой сезим калыш керек деди да. Ооба. Мен садикке барышым керек деген Керек могу де. чувство долга Мм. барбаш керек депчи. Ооба. Ушу сонун болду да, ошо. Ооба. Из чувства долга эмес, өзү каалап барыш керек Калыс. деп. Мен барбай деле койсом болот, бирок мен баргым келгени Келет. үчүн садикке барам. Ооба. Ошондой сезимди калтырышыбыз керек деди да. Анан Сонун. башында барганда аябай кыйын болду балдарга. Ооба. Ошо тил менен аябай жаңы окружение болуп, анан ушу кадамдын артынан кадам болуп атып, Ооба. 3 ай дегенде балдарыбызды садикке Садикке көндүрдүк. өтүңүз. Анан эч кандай мындай басым жасаган жокпуз да. Сен эмнеге садикке көнбөй атасың? Бар, сен садикке баргын, эмнеге барбайсың деп ушундай Ооба. мындай сөздөр болгон жок да. Кыйноо болгон жок, балдарды кыйнаган Кыйноо жоксуз, болгон жок да. мажбурлогон жоксуз. Мажбурлаган жокпуз, кыйнаган жокпуз. Өзүнүн каалоосу менен барсын депчи. Ооба. Ошентип күнүгө башында барганда мен алар менен чогуу отурдум. Барып балдар менен чогуу отуруп, андан кийин ошо кайра балдарды 15 мүнөткө калтырып, жарым саат калтырып, 2 саатка калтырып, ошентип атып анан көндүрдүк да. Мм. Анан дагы бул жакта садикте кайсы нерсеге көңүл бурушат экен? Садиктин ичиндеги воспитательдердин ичинен өзүнө безопасные взрослые деп коет го. Мгм. Ушундай өзүнө безопасный взрослый табыш керек экен Табыш да. керек. Ошондо бала өзүн мындай садиктин ичинде мындай Ишеничтүү, камкор. туруктуу сезет экен да. Ошо Ооба. өзүнө ишенген кишини тапсачы. Потому что балага деген ошо ишеничтүү бир киши керек экен да. Анан ошону өзүнүн воспитательинен балам тапты. Тапты. Кызым дагы тапты. Аларга ишенип, аларды көргөндө кадимкидей сүйүнүп, мен садикте жүргөндө бир нерсе болуп кетсем, Ооба. мен ушул кишиге кайрыла алам деп ошондой өзүнүн ичинде ишеними пайда болду да. Сонун. Анан ошондон кийин көнүп кетишти да. Өзлөрү уже баягы өз каалоосу менен барып Ооба, башташты. өз каалоосу менен. Ошо биринчи биздин максатыбыз ошол болду да, өзүнүн каалоосу менен баруу.
Биз деле барып бир күн ыйлатып, эки күн ыйлатып, бир жума М, ыйлатып, ушинтип эле көндүрүп койсок деле болмок да. ооба, Бирок андан кийинкиси күнүгө анда садик ыйлап барат да. ооба. Калуусуз. Мм. Ошон үчүн ушундай методду тандадык. Сонун метод. Бул методду мен дагы аябай жакшы көрүп калдым. Жакшы. Анткени башында түшүнбөй аткам да жакшычы. Ооба. Кантип эле бир күн Ооба. ыйлайт, эки күн ыйлайт, көнүп Көнүп кетет кетет деппи? сыяктуу Ооба. ушундай ойлор кеткен. Бирок Анткени биз ошентип чоңойгонбуз да. ооба, андай туура эмес экенин мага воспитатель түшүндүрүп берди да. М, Ушул убакта дагы воспитатель менен ата эненин ортосунда дагы баарлашуу аябай маанилүү экен да. Ар бир баланын ар бир кылган э, кадамдарын экөөбүз сүйлөшүп турдук да. ооба. Ооба. Сонун. Чындай эле мага да ушул жагы аябай жакты да. Сиз айткандай эле биз дагы ошол жолдорду басып өттүк. Анан сиз айткандай эле ошо менин кызым дагы өзүнө бир эжейин алды, тапты. Анан такай ошого ишенет да азыркы күнгө чейинчи мындай экинчи апа катары көрөт да. Ооба. Бакчадагы экинчи апа чуркап барат, аны менен кычакташат. Бирок М, ал башка балдарды алганда бир аз кызгануу сезимдерин байкап калам да, мындай кайра мага чуркап келгиси келипчи, кайрачы тиги бошоет анан Лина деп тиги чакырып калса анан кайра чуркап барат да ушундай. Баягы ал сиз айткандай чын эле мындай ишеничтүү адамын көргөндө чын эле апасындай көрүп, ага болгон кызганычы да болуп калат экен балдардын мындай кадимкидей байкалат экен. ооба. Биз болсо азыр балдарды азыр кичинекей эчтеке түшүнбөйт деп айтпай М, керек экен да. Анткени мага да ушул воспитатель түшүндүрдү да. Ал келгенде мынтип айтат да, например, Тагай, сенин мамаң азыр жумушка кетет, бирок мен бул жакта бармын депчи. э, Сага бир нерсе керек болсо, сен мага кайрыл. Мен сен үчүн дайыма бул жактамын деп. Ошентип кааласың. айткан сөзүн ал ошо мээсине туюп калат экен да. Ошо ал, например, түшүнбөйт деп эле ал сөздү Ооба. айтпай коюш керек экен. Ооба. Андай сөздөрдү айтып туруш керек экен да. Ошондо айтканда ага деген жоопкерчилик дагы эме Мм. болот да. Мен бул эжеге жооптумун деп дагы өзүнүн дагы баягы каталарын кылып алган күндө дагы коркпой ошого барып айтат да. Ооба. Чындап Мм. эле бул аябай сонун метод да. Бул мындай биздин көрүп жаткан апаларга дагы аябай пайдалуу болуп туруш керек деп ойлойм. Ооба. Чындап эле сонун. Негизи ошо бакчага барып, сиз балдарыңыз бакчага барганда кандай мындай өзгөчөлүктөрдү ала алдыңыз, мындай бешөөнү кыска кыска айтып кетсеңиз, же үчөө болобу, бешөө болобу, мисалычы. Баягы 5 инсайт деп коеюн же 3 инсайт, мейли 3 инсайт деп коеюн, ашып кетсе андан деле ашык айтсаңыз. Балдар бала бакчага барып баштагандан баштаппы? М, Чоң инсайттар ошо мен 3 ай садикте жөндөн эле жүрбөптүрмүн да. м, Мен ошол жакта жүрүп, балдар менен кантип сүйлөшүш керектигин үйрөндүм да. сонун. Ал жакта ошол жакта отурдум да менчи. Ооба. Ар бир ошо воспитатель балдар менен кантип сүйлөшөт, алар конфликтти кантип чечишет. Сонун. Ошолорду көрүп, мен дагы ошондой нерселердин жакшы нерселер жактарын алып үйрөндүм да. Анан балдарга мындай бир нерсени запрещать эткенденчи, Ооба. кыргызча кандай болуп калат эле, бир нерсени Мындай жок деп жөн деп, айтканды жок деп. коркпош керек экен. Аны дагы ошол жактан үйрөндүм да. Жок деп айтканды коркпош керек экен. Бала деген негизи өзү ушул чекти жакшы көрөт экен да. М, Мындай чеги жок бир нерсени кыла берген дагы баланын психикасына аябай пайдасы болот экен да. ооба. Ошон үчүн бала дагы жок деген сөздү укканды билиш керек Билиш экен. керек. Жок деп айткандан коркпош керек экен. Ооба. Андан кийин ошо бала менен чоң кишидей сүйлөшкөндү, Мгм. анын ал сүйлөп жатса, ошону аягына чейин кунт куюп укканды дагы ошол жактан үйрөндүм да. Мындай Кайтадан аябай байланышы. туруктуу болуп калдым да ошондой Ооба. 3 ай мындай психологический сессия болгондой болду да магачы. Өзүңүз да бир Э, сабак алып турсуз, аябай чоң. Аябай чоң сабак алдым да. Ошол жакта өзүм дагы аябай
өзүмдү мындай жакшы сезип калдым, анткени мен уже билем. Менин Ооба. балдарым садикте жүргөндө эртең менен кечке чейин алар эмне менен алек болушат, ошол жакта воспитательдер балдарга кандай мамиле кылышат, кандай конфликттерди чечишет, Мгм. ошонун баарын көрүп, өзүм дагы аябай өзүмдү жакшы сезип калдым да. Азыр мен мындай спокойно эле отурам, анткени мен билем балдарым эмне кылып атат. Ал жакта да өзүнүн режими бар. Саат Ооба. канчадан канчага чейин эмне кылып атканын баарын билем да. Yes. Ошол нерсе дагы аябай жакшы болду да мен үчүнчү. Мисалы ошо суроого мисалы биз баягы Кыргызстанда алар айтабыз го, о, Европа, Америка, алар деген мындай тартипсиз нерселер деп бизде ошондой көбүрөөк келет го. Баягы Кыргызстандачы аяктан бир нерселерди алып үйрөнбөш керек деген ушундай ойлор болот го. Анан сиз ошого кандай карайсыз? Мына миф депчи мисалы айтылат го. Ал жакта тарбия начар, мисалы Европада же Америкада тарбия начар, баардыгы баягы улууларга урмат көргөзбөйт деген ушундай бир биздин өзүбүздүн баягы Кыргызстанда жашап жүргөндө менде ошол Мгм. сезимдер болчу да, бияктан бир нерсе албаш керек деген сыяктуучу. Ооба. Ошолорго кандай карайсыз азыр? Мисалы сиз бул жакта жашап жатасыз, балаңыз бакчага барып жатат. Ошол боюнча кандай ойлоруңуз бар? Менин оюм болсо, бул деген ошо кайсыл жакта жашаганың, кайсы мамлекетте жашаганына көз карандысыз да. Мгм. Анткени тарбиясыз балдар Кыргызстанда деле бар, тарбиясыз балдар Германияда деле бар. Ата энени сыйлабаган, улууларды сыйлабаган балдар Кыргызстанда деле бар, Германияда деле бар. Бул нерсе ата энеден көз каранды. Тарбия. Ошо сен үйдүн ичинен кандай тарбия бересиң, ошондон көз каранды болот. Бирок мен бул жакка келип канча жылдан бери жашап атабыз. Төрт жыл. Бир ушундай терс мындай жактарын көп көргөн жокмун да. Көргөн жоксуз, байкаган жоксуз, көргөн жоксуз. Байкаган жокмун. Мен ошо бул жактын жалаң эле жакшы нерселерин эле көрүп жүрөм Көрүп да. жатасыз. Балдар менен түзгөн мамилелерин, алар менен ошо бош убакта кылган ар кандай нерселерин, ошолорду көрүп балдар менен дайыма табиятка чыгып турушат, Мгм. жаратылышка мамиле кылганды үйрөтүшөт. Ошолордун жакшы эле жактарын көрүп жүрөм да. Терс жактарын азырынча көрө элекмин. Көрө элексиз, көрбөй эле М, коюңуз деп айтмакмын. аа, Анткени аа. мен деле азыр же балдарыбыз кичинекей болгон үчүнбү ушундай коомдо чөйрөдө жүрөбүз мүмкүнчү. Бирок эми сиз айткандай ар бир өлкөнүн өзүнүн жакшысы бар, жаманы бар да. Бирок ал адамдын өзүнөн деле көз Ооба. каранды болот да. Сен Ооба. жаман нерсени көргүң келсе, жаман нерсени Жаман көрөсүң. көргүс. Ооба, ошо чөйрөңө да жараша болот болуш керек, ошо айткандай эле. Сонун ошондой дагы моменттер болуп калат го, алар мындай, алар тигиндей депчи. Негизи мындай бир апа катары мындай кандай кеңештерди бересиз, мисалы мигрант апалар үчүн болобу же Кыргызстанда апалар үчүн болобу, мындай өзүңүздүн мындай ар бир апанын өзүнүн ии деп мынтип алган эмеси болот го. Ушул аябай ушуну баардык апа билсе деген мындай бир ушундай бир апалардын өзлөрүнүн кандай десем бир билген нерселери болот го, ошондой бир Мгм. инсайт катары, сунуш катары же ушундай бир ойлоруңуз менен бөлүшүп кетсеңиз, кеңеш катары. Ооба. Менин апага болгон кеңештерим, бул жака келип мен үйрөндүм. Апа болуу дагы бул өзүнчө бир кесип экен да. М. Апа болууга үйрөнүшүбүз керек экен. Ооба. Ар кандай китептерди окуп, өзүбүз эле ошону изденип, көптөгөн азыр китептен көп нерсе жок го. Ошо бала менен кантип сүйлөшүш керек, ошо баланын психологиясы жөнүндө, ошол жөнүндө китептерди окуп, өзүбүздү биз билимибизди, ошо апа болуу билимин биз өркүндөтүшүбүз керек экен да. Туура. Жөн эле төрөп коюп, өзүнөн өзү чоңоюп кетет дебей, биз азыр ошого осознанно мамиле кылышыбыз керек экен да. Апа болууну үйрөнүшүбүз керек экен. Бул дагы кесип катары ушундай мамиле кылышыбыз керек экен да. Бул дагы биздин ишибиз, бул дагы биздин жумушубуз, милдетибиз. Ошондой мамиле кылып, апа болууну үйрөнүп, анан эң негизги кеңеш бул биз балага эмнени бере алабыз? Биз сүйүү гана бере алабыз. Туптура. Сүйүү болсо баардык нерсе болот да.
ооба, туптуура кош. Балдарга болгон сүйүүбүз болсо, анан калган баардык нерсе болот да. Ооба, туптуура. Ошон үчүн ошо бир эле кеңеш, ошо апа болууну дагы үйрөнүшүбүз керек Үйрөнүш экен. керек. Мм. Убакытты туура колдонуш керек, Ооба, э. ооба. Туптуура мен сизге жөн эле мындай 1000% кошулам да, анткени көп учурда көп апаларды да байкап калам, баягы күнүмдүк жашоонун ыргагы менен эле анан кийин балдар чоңойгондо сен ушундай окубайсың деп да калган моменттерди да угуп калам да, анткени алар чындап эле кичинекей кезинде ушундай балдар менен иштештү беле деп да ойлоп кетем да, мисалычы. Анан Ооба. ошо сизге толугу менен кошулам да, бизде азыр көп учурда, мисалы мен дагы өткөндө сабак берип жатып, баягы менин внимание, фокусум көбүнчө мындай мен сабак берип жаткан окуучуларга өтүп кетти да. Анан кандайдыр бир моментте кызым мындай бир аз кароосуз калды. Анан ошол убакта мен байкадым, уже кызым өзү менен өзү болуп, өзүнүн каалаганын кылып баштаганын. Анан кийин мен өзүмө айттым, мунун жашоосу мага дагы маанилүү да. Ушул жакта мен муну түздөп кетпесем, бул анда ушу менен көнүмүш адатка өтүп кетет деп, анан ошол жактан өзүмдүн дагы баягы моментин байкап калдым. Анан бир башка кыздардын дагы онлайнда иштеген кыздарды да байкап калдым да, ой, онлайнда иштеп жүрөбүз деп, бирок балдары чындап эле кароосуз калыптыр да. Кароосуз калыптыр десем мүмкүн, баягы катуу айтылып калышы мүмкүн. Баягы сүйлөбөй жатат балам, ушундай көйгөйүбүз бар, мынтип жатат балам, ушундай көйгөй, сенин кызың кантип 5 тилде сүйлөп жатат деп анан менден кайра сурап жатышат да. Анан ошонун баары чындап эле баягы кээде иш, акча, ал өзүнчө, бирок балага да сиз айткандай баягы эне кесип деп айтып кеттиңиз го, ошондой мамиле кылып баягы изденишибиз керек экен да, чындап эле сиз айтканга ушу 1000 эсе кошулам. Ооба, эң Сонун кеңеш болду, чындап. сонун болду. Ошо буюрса бул подкаст көптөгөн апаларга пайда алып келет деп ишенем. Буюрса, ооба. Бизге окшогон дагы аябай көп апалар бар деп ишенем. Ошолордун баарыбыз чогулуп, ушу осознанный апа болууга үйрөнгөнүбүз дагы аябай жакшы болот да биз үчүн. Буюрса, Балдарыбыздын келечеги үчүн. буюрса ушу подкастыбызга биринчи конок болуп келип бердиңиз, баштап бердиңиз. Бул дагы болсо башы. Анан буюрса дагы бир суроом бар эле да. Анан эми кийинкиде берсекпи же азыр бере коеюн, кыска убакытта, убакыт да Макул, жакын келе атат. Сиздин мисалы балдарыңыз келди бул жактан, бул жакта чоңоюп жатышат. Анан ар бир апа үчүн баланын бир кылганы, мисалы өзү тамак жеп койсо деле, бул биздин эмнебиз болот, жеңишибиз. жеңишибиз. Ошо балаңыздын сиз үчүн кайсы жеңиш, мисалы ошону айтып кетсеңиз, мисалы сиз үчүн, мисалы сиздин 2 тилде сүйлөп жатканда бул бир чоң жеңиш, мисалы ушул катары ийгилиги, балаңыздын ийгиликтери эсиңизде калганы, мисалы болсо ошолордон айтып Мен кечээкү эле бир окуяны айтып берейин. кетсеңиз. Кечээ магазинге барсам, мындай бир раскраска сатылыптыр да. Жыгачтан экен да. Өзүнүн краскасы менен, анан ошо жыгач менен ар бир ошо красканы алып жыгач менен боеп туруп, анан ошону бир картинка кылып чогултат экен да аягындачы. Анан ошону келип балам экөөбүз аябай кечке аябай сонун кылдык да. Ооба, Анан сонун. кылып бүткөндөн кийин аябай сонун болду, өзүнө аябай жакты. Анан ушундай мени кучактап туруп, мама мен сени жакшы көрөм деп айтып атпайбы. Ошол момент анан ошол моментте өзүмдү аябай мындай жакшы сездим да. Бул да мен үчүн чоң жеңиш болду. Жеңиш. Ушундай ал ошол именно ошол моментте, то, что он справился ошол моментинде, мага ошол айткан сөзү мен үчүн аябай чоң жеңиш болду да. Ооба. Ошол менин сүйүүмдү сезип жатканы үчүн мындай аябай кубандым да. Ошол мен үчүн аябай чоң нерсе болду да кечээ болгондо. Анткени ошондой экен да, мен ошо көп апаларды байкайм да, анан өзүмөн дагы бир жакшы бир нерсени көрүп калсам, менин өзүмдүн жеңишим же болбосо атасы экөөбүздүн жеңишибиз катары көрүп кетем да, ошондон ошондой суроо бергим келди да. Сонун кичинекей кызыңыз дагы ошондой болуш керек, албетте, аба Ооба, байкесин көрүп, ооба. ал дагы байкесинен көп нерсе үйрөнүп жатат дегендей. Ооба. Сонун сиздерге Ооба, дагы. бирок бул ошо айтып кетейин, бул жалаң эле менин жеңишим эмес да. Бул ошо күйөөм экөөбүздүн да жеңишибиз. Ал болсо келип балдар менен кечке китеп окуп
отурбаса дагы биз ошо Түсүнөсүз. китепти сатып алып ушинтип окуп отурганыбызга Ооба. бизге условия түзүп берип атат да. Ооба. Ошон үчүн экөөбүздүн тең жеңишибиз да бул. Ооба, бул эми сиздер азыр үй бүлөңүздөр менен куруп жатасыздар да бул жактачы. Ооба. Ооба, силер фундамент куруп атасыңар, балдарыңар болсо алар дагы ошол фундамент менен кетип жатат. Кандай сонун негизи эле ошо чет өлкөдө жашап, өз тилибизди унутпай өткөрүп берип жатканыңыздар дагы бул өзүнчө бир сыймык, сонун. Ушундай инстаграмда дагы көптөгөн ушундай өзүңүздөрдүн тажрыйбаларыңар менен бөлүшүп туруңуздар. Мага дагы абдан кызык. Башка апаларга дагы, чет өлкөдөгү апаларга дагы абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Ошо айткандай эле биздин подкаст дагы уже мындай соонуна келип калды, келип жатат. Анан сиздерге чоң ыраазычылык ошо келип биз менен мындай онлайн болсо дагы ушундай убактыңызды, саатыңызды бөлүп баарлашып жатканыңызга абдан терең ыраазычылыгымды айтам. Үй бүлөлүк баягы бакытты каалайм сиздерге, балдарыңыздар менен көптөгөн сонун жетишкендиктерди, ийгиликтерди жарата бериңиздер. Жана кийинки чыгарылышта дагы баягы балдарыңыздардын дагы бир башкача жеңиштери менен сиздердин дагы баягы бала чоңойгон сайын энеде дагы ушундай сонун баягы лайфхактар дагы көп болуп баштайт. Анан анда ошол эле сыяктуу мындай дагы башка сонун өзгөчө нерселериңиздер менен да бөлүшөбүз деп ишенем, дагы келесиз деп Ооба. ишенем. Ошо сиздерге чоң чоң ийгиликтерди каалайм жана бөтөн элде, бөтөн жерде аман болуңуздар деп айтмакчымын да. Ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар. Буюрса мындай жандуу да жолугушабыз деп дагы ишенем. Кудайым буюрса баягы ниетибизди Буюрса. кенен коелук. Ошо сонун маек куруп бердиңиздер. Дагы бир жолу чоң рахмат сизге. Ооба, сизге да чоң рахмат. Ушундай аябай чоң кадам таштадыңыз. Аябай чоң долбоорду баштадыңыз. Ушул долбооруңар ишке ашып, ийгиликтүү болуп, Рахмат. дагы чоң көптөгөн ата энелерге пайдасын алып келсин. Сиздин Буюрса. ишиңизге көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Мен кадимкидей сиз менен баарлашып, ушундай жүрөм. Кадимкидей Кыргызстанда эмеспиз да, баягы Ооба. өксүгөн сыяктуу болуп турган. Сиз ушундай М, камтып бердиңиз. Бир эне катары сизден да сонун инсайттарды алдым. Албетте ошол нерселерди мен да колдоном. Сонун, керемет. Абдан сонун болду. ооба. Чоң рахмат сизге. Сизге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат. Дагы кийинки подкастта көрүшкөнчө. Кийинки подкастта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бизди ким көрүп жатса, бизге катталып кетиңиздер. Бизде ушундай подкасттар буюрса көп болот деп ишенебиз. Ооба. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат.